Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Куран медиа каналы сиздер менен Куран алифбе сабагын баштамакчы. Бүгүн биз Куран алифбе сабагынын 13-чү сабагын айтып өтөбүз. Бул 13-чү сабакта өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай коф тамгасын өтөбүз. Коф тамгасы бул кыргыз тилиндеги к тамгасында окшош, бирок кыргыз тилиндеги к тамгасы кээде ичке, кээде жоон окулса, ал эми бул коф тамгасы Ко бул ар дайым жоон окулуучу тамга болуп саналат. Бирок бул канткен күндө дагы кыргыз тилинде муну окшош болгондугу үчүн бул тамганы Аллах буйруса үйрөнүш, өздөштүрүш жеңил эле. Анда эмесе эң алгач коф тамгасынын, коф тыбышынын махражы, тагыраак айтканда чыга турган орду тууралуу бир аз токтоло кетсек, өзүңүздөр сүрөттү көрүп турганыңыздардай ак ко дегенде ушул тилдин арт жагы жумшак тандайга тийгенде чыгат. Коф тамгасын айтканда тилдин арт жагы жумшак тандайга тийгенде чыгат. Ак. Неге ак деп айтып жатабыз? Анткени кайсыл тамга кайсыл орундан кандайча чыгат экенин жакшыраак билгиңиз келсе, анда ошол тамга сүкүн берип, андан мурда бир аракеттүү тамганы коюп айтып көрүңүз дейт. Мисалы, бак дегенде бизге коф тамгасы дал кайсыл жерден чыгып аткандыгы ачыгыраак, жакшыраак сезилет. Ко дегенде эле сезилет, бирок сүкүн болгон учурда дагы жакшыраак сезилет. Демек ошол сүрөттү карап биз коф тамгасы кайсыл жерден, кайсыл сүйлөө органынан тил каякка тийгенде чыгып жаткандыгы бизге маалым болду, түшүнүктүү болду. Анда эмесе биз коф тамгасы тамгалар менен чогуу келгенде тамгалар менен кошулганда кандайча окулат, мына ошол тууралуу машыгуубузду баштайлы. Эң алгач биринчи зай тамгасы домма менен, ошондо зук. Бул сөз да Куран Керимде келет. Экинчиси коф тамгасы. Коф тамгасы касар аракети менен кыйн деп окулат. Коф домма менен кул. Бул сөз дагы Куран Керимде негизинде араб тилинде өтө көп колдонуучу сөздөрдүн катарында турат. Ошондуктан бул сөз дагы жакшылап карап, жаттап, өздөштүрүп алыш керекпиз. Кул деп окулат. Бул болсо кум. Бул сөз коф касра менен келди. Киф деп окулат. Ал эми кайра эле ошол эле сөзгө окшош, бул акыркы тамгасы өзгөрдү. Ошондо кый деп окулат. Андан кийинки сөз коф тамгасы фатха аракети менен. Колбу деп окулду. Коф фатха лу qoblу. Бул сөз дагы өтө көп колдонуучу, Куранда көп келген сөздөрдүн бириси. Колем. Кыргыз тилиндеги калем деген да сөз ушул араб тилиндеги калем деген сөздөн келип чыккан. Коф тамгасы фатхалуу, мимде фатхалуу, ро сүкүндүү. Комар. Лам тамгасы фатха менен лaqob деп окулат. Бул 4 тамгалуу сөз болгону менен эки тамга катарынан кайра кайталанып келиптир. Биринчиси коф доммалуу. Кум болду. Кум. Иqtaroba. Yaqtaribu. Inqalaba.
Yanqalibu. 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 Анан бул акыр катарда коф дыбышы менен каф дыбышын өз орунан айырмалап, бири-бирин айырмалап туар чыгарыш үчүн эки тең сөздү алып келип, машыгуу иретинде эки тең сөздөр келди. Ошого биринчи сөз, мисалы, камар, камар, камар деп окулса, анан бул коф дыбышы комар, комар деп каф сыяктуу ичке окулбастан жоон окулат. Комар. Бул камар. Бул сөз фалак, фалак деп окулса, каф дыбышы ичке. Анан бул экинчи каршысындагы сөздү фалак, фалак, фалак деп коф дыбышы жоон окулду. Бул сөздө фарку, фарку деп кафты ичке окуйбуз. Анан анын каршысындагы сөздө фарку, коф тамгасы келген, коф тамгасын жоон кылып фарку деп окуйбуз. Акыр катардын карама каршы сөздөр алып келген максаты кафты коф менен же кофту каф менен алмаштыра албай, алмаштырып туура эмес айтып алуудан сактануу үчүн биз мына ушул фаруку, фаруку деп машыктык. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбыздагы 13-чү сабагыбыз соңуна келип жетти. Бүгүн биз коф тамгасы менен таанышып өттүк. Коф тамгасы жана сабагыбыздын башында айтып өткөндөй, жазуусу жагынан караганда бул фа тамгасына окшош. Фа тамгасы башы анын үстүндө бир чекиттүү болсо, ал эми коф тамгасы ошол фа тамгасына окшош болгону эки чекиттүү болот. Ал эми окулуш жагынан коф тамгасы бул каф тамгасына окшош. Каф бул ичке окулса, ал эми коф бул жоон окулат. Бирок эмне болгон күндө дагы бул коф тамгасы бул кыргыз тилине кулгондуктан кыргыз деген сөздүн өзүнүн башкы тамгасында ошол к тамгасы жоон болуп окулган жоон болуп окуган себептен бул тамганы үйрөнүш өтө эле жеңил болгону, бир аз аракет, бир аз машыгуу менен биз тез арада эле өздөштүрө алабыз. Аллах таалам бардыгыбызга ушул Куранды туура талаптагыдай окуп, ага амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.